Күйөөм бар, бирок ушул жыл менен акча табыш керек болуп жатат. Анткени күйөөм эч жерде иштебейт. Түндө досторума жолугам деп акча таап келем. Эмне кылсам болот, совет бериңиздерчи. Бишкекте союкулук менен алектенген 169 кыз келин аныкталды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкек шаарынын Ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан притон аталышындагы ыкчам иликтөө иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин кылмыштуулукту жана укук бузууларды алдын алуу боюнча иш мерчемин аткаруу максатында жаш өспүрүмдөрдү соодалоо, порнографиялык продукцияларды чыгаруу, таратуу менен байланышкан кылмыштарды алдын алууга, союкулук менен алектенген адамдарды, көмүскө жерлерди, мейманканаларды, мончо жана башка жайларды аныктоого багытталган иштер жүргүзүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө Бишкек шаарынын аймагында союкулук менен алектенген 169дан ашык кыз аныкталып, райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Алар менен адеп ахлактын эрежелерин сактоо, коомчулукта мындай жат көрүнүштөрдү тыюу салынганы тууралуу түшүндүрүүлөр болду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Араванда милициянын подполковниги кармалды. УКМК тарабынан Ички иштер министрлигинин ички чалгын кызматы менен биргеликте милициянын подполковниги 120 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. УКМК билдиргендей, 28 ноябрда УКМКга Араван Риптин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын нөөмөт бөлүмүн жана убактылуу кармоочу жайды башкаруу боюнча орун басары чара көрүү өтүнүшү жөнүндө арыз келип түшкөн. Милиция кызматкерлери арыздануучудан Араван Риптин убактылуу кармоочу жайында жаткан уулуна эркиндиктен ажыратуу менен байланышпаган бөгөт коюу чарасын тандоого көмөктөшүү үчүн 150 000 сом опузалаган деп айтылат расмий маалыматта. Булак баракелде. Бишкектеги рейдде 19 кыз каттоого алынды. Бишкек шаарында союкулукка жана пластикка каршы текшерүү жана алдын алуучу рейд улантылып жатат. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери эс алуу күндөрү акча каражатына интимдик кызмат көрсөтөт деп шектелген 19 кызды табышкан. Көмүскө жайды уюштурган 2 шектүү кармалды. Алардын баары милицияга жеткирилип, кыздар каттоого алынды. Ушундай көмүскө жайлар тууралуу маалыматы бар жарандар милицияга кабар берсе болот. Байланыш номери 0312 56 60 43 жана 102 кызматы. Булак баракелде. Ысык-Атада жүргүнчүнү токмоктогон шектүү айдоочу кармалды. Жүргүнчүнү токмоктогон шектүү айдоочу кармалды деп билдирди Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Окуя 31 июлда Ысык-Ата районунда болгон. Саат 14:00 чамасында 56 жаштагы жүргүнчү менен номер 341 кечи автобустун айдоочусунун ортосунда чырчыккан. Тергөөнүн маалыматы боюнча айдоочу жүргүнчүнү сабап жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Бул факт ден соолукка оор жаракат келтирүү менен катталды. 1995 жылы туулган жаран убактылуу камакка алынып, тергөө жүрүп жатат.